алдын ала көңіл бойынша изилдеп чыккан. Ош областында 16199 мыйзамсыз курулуш аныкталды. Анын ичинен сот иштери жүрүп жаткан, кылмыш иштери козголгон фактылар боюнча иштер мыйзамдаштырылбайт. Экинчи этапта болсо ушуга окшогон фактыларды кантип мыйзамдаштырабыз деген маселе көтөрүлүүдө. Бул тууралуу президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов жер мунапысы боюнча өткөн жыйында билдирди. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча талаптар коюлуп, тапшырмалар берилди. Биринчи кезекте ушул маселе боюнча 291 боюнча иш алып барылды. Күнүгө маалымат берилди. Мына марттын аягына чейин 300-700 деласы бар. Мен ойлойм, бул эгерде куртундар келе турган болсо, ага чейин 10-дан 20-дан деп чыгарат туурабы? Марттын аягына чейин ошо айткан цифраны бересиңер. Анан дагы айтайын. Эмне үчүн биз азыртыгынан кылып атасыңар? Мен эми карап атабыз, биз эми тактап атабыз, анда сөзүңөр болбосун эми. Президенттин кандай жарлыгы чыккандан кийин чыкпасын, биз аны аткарууга милдеттибиз. Бардыбыз. Анан жок, мен аткара албайм деп турган болсо, анда жумушту бошотуп берилди, ордон арга баштап келет, аткара турган адам келип иштейт. Март айынын аягына чейин мамлекеттик актылар берилет. Маалыматтарга караганда райондорго бөлүп каралды. Алай районунда 145, Кара Суу районунда 800, Каракулжа районунда 300, Өзгөн районунда 700, Нукат районунда да 700, Чоң Алай районунда 129 мамлекеттик актылар каралууда. Акимдердин айтымында жер мунапысы тууралуу иш пландар өз кезинде жүрүүдө. Буга чейин да биз айтып келбедикпи? Буга чейин баягы археологдордун лицензиясы бүтүп калып, бизде буту колубузду кармаган ошол болду. Муну өкүлчүлүккө да айтканбыз. Анан эми бүгүнкү күндө ушу Данияр Төрөгазиевич өкүлчүлүктүн биринчи орун басары сүйлөшүү жолдору менен чакырып келип бизге археологдор келди. Азыр эч кандай маселе жок бизде. Иштер толук кандуу жүрүп жатат. Ушу 291 менен киргизбейин дегендер да болот. Баягы пустой жерлерди эле чеккелеп берип алгандар да болот. Арысты келип эптеп өтүп кетсе экен, мындай болуп кетсе экен дегендер да болот да. Эми анын тең биз жерине барып аныктап, комиссионно жерине барып аныктап чыгып, ошол пустой жерлердин баарын жокко чыгарып атабыз да. Бул эми кирбейт деп. Бизде только так курулуп кеткен үйлөр жана фундаменттер кирет. 4996 курулуш боюнча жана фундаменттер боюнча аныктаганбыз да. Бирок элдерден 6300гө жакын арыз түшкөн элден. Анан бүгүнкү күнү биз толугу менен бүтүрдүк. Ошо ар бир арызды жерине карап, ар бир арыз жазган адамдардын ошол арызда көргөзүлгөн объекттер боюнча карап чыктык да. Бүгүнкү күнү 3,5 миң тегерегиндеги арызды биз канаагаттандырдык. Башкача айтканда, ушул 3,5 миң арызды деген жерине барып көрүп, мыйзамдаштырганга мүмкүн экен деген биринчи ирет чечимге келдик. Мыйзамсыз курулган үйлөр, курулуштар тууралуу да өзүнчө сөз болду. Анткени акыркы убактарда жер маселеси курч бойдон калууда. Соттошкондор бар, сотто кылмыш иши козголгон иштер бар, же болсо жанагы лептин астында курулуп калган үйлөр, кызыл сызыкка чыгып кеткен үйлөр бар. Ушундай мыйзамсыз курулган үйлөргө бул мыйзамдаштырылбайт экен. Бирок экинчи этапта ошол үйлөргө дагы ошол кантип ошол көйгөйлөрдү чечсе болот. Эгер чечиле турган болсо, демек аларды дагы чечкенге ушундай тапшырма берилип атат. Биротоло бүтүрөбүз деген ушундай тапшырма берип атат. Ошондуктан ал экинчи этапта ошолордон бүтүш керек. Ошондуктан мен жана өзүм тапшырманы бердим. Акимдер айтат, ушул 23-жылдын аягына чейин бүтөбүз да биз деп. Жок, жанагы көйгөйү бар үйлөрдү дагы биз толугу менен бүтүргөнгө, аларга кызыл китеп бергенге биз ошондой жумуштарды алып барабыз. Жер мунапысы тууралуу маселеде археологиялык корутунду, маданий эстеликтер, геологиянын корутундусу негизги көйгөйдү жаратып келген. Акча каражаттарынын төлөмдөрү да маселе жаратып келгендигин ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары белгилеп өттү. 16199 эме кирген, объект кирген. Жалпы жер аянтында ал жерде баягы шахматный болуп түшкөн жер аянттары, бош аянттар бар да ортосунда. Биз бош аянттарга азырынча тийиш элекпиз. Себеби президенттин өзүнүн тапшырмасы болду. Эгерде бир соту жер, фундамент курулбаган, үй курулбаган жер мыйзамдаштырылып кете турган болсо, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар деген. Биз ошондуктан азыр ошол курулуп калган фундаменттер менен үйлөрдүн гана үстүндө иштеп атабыз. 16199 сан бул курулуп калган үйлөр, фундаменттердин гана саны.
Учурда республиканын аймактарында жерге мунапс боюнча мыйзамды аткаруу үчүн комиссиялар иштөөдө. Президенттин өлкө аймактарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн коллегиялык жыйындардын жүрүшүндө жерге мунапс берүү маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Жергиликтүү бийлик органдарына бул багыттагы иштерди сапаттуу жана өз убагында жүргүзүү тапшырмасы берилген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.